биздин жүз көрүш ушундай жакшы иштер менен башталат. Баарыңыздар билесиздер. Сиздерге мынакей күндүн суугуна карабай бүгүн баарыңыздар мынакей айыл өкмөтүңүздөр баш болуп, зам аким баш болуп ушул жерде баарыбыз жакшы ишти кылайлы деп мындай чогулуп иш-чараны өткөрүп атканыбызга мен силерге ыраазычылык билдирем. Эң биринчи ушул Альянс ассоциациясынын төрагасы, ушунун Думан Рускулов, ушунун командасы, ошол мүчөлөрү ушул жыл сайын 2014-те ушул иш-чараны баштадык эле силер менен чогуу биргеликте. Мына Кудайым буйруса мына 4-чү шаардык больницага жетейин деп калдык. Кудай буйруса биздин ушул ишибиз аягына чейин жетип, жашылдандырып өзүбүздүн Бишкекке шаарына кошкон жашылдандыруубузду салымыбыз кошойлу деген ниетте баштаганбыз. Кудайым буйруса буну да аягына чейин чыгарабыз. Эң биринчи ушул Альянс мынакей жада калсам жашылдандыруу, Баткен коогалаңында дагы, Турция жабыркагандагы зилзаладан дагы өздөрү мына инициатива көтөрүп, биринчи баштап ушул элдин баягы ынтымагын, биримдигин чыңдап келаткан ошо Альянс ассоциациясынын төрагасына, ушунун мүчөлөрүнө чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип коюп уруксат этиңиздер. Рахмат сиздерге баарыңыздарга. Арчабешик коңушунун тургундары жылдан жылга салтка айланган 2013-жылдан баштап мынакей 2023 жылга чейин ошол иш-чараны улантып келатабыз. Анан кийин бүгүнкү күндө мына кесиптештерибизге биринчиден терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени жапа тырмак менен көп түкүрсө көл болот демекчи, көптөгөн салымдарды кошуп ушул иш-чарага баягы эң негизги максат шаарды жашылдандыруу, шаардын көркүн баягы жашыл баягы өсүмдүк менен көркүн чыгаруу деген демилгебизди ар дайым жыл сайын кылып келебиз. Жакшы демилге менен чыгып атабыз, шаарыбыз жашылдансын. Мурдакы жашыл шаар деген атка кайра келели. Ошол баарыңыздарга келик, жашыл тынчылык, аманчылык болсун, жашылыктарды көрсөлү. Биринчиден ушул акча алмаштыруу ассоциациясына, Альянска мен ыраазычылыкты билдирем. Жыл сайын булар ушундай акцияны өткөрүп, ушул Бишкегибизди гүлдөндүрүп атат. Азыр дагы мына Чортөкө көчөсүндө биз жүздөгөн ушул көчөттөрдү эгип атабыз. Ушул буюрса жакшынакай чоңоюп, ушул дайыма өтүп баратканда биз баардыгыбыз ошол эстеп, ушул жерде биз көчөт эккиле деп. Мен да ойлойм, бул жыл эмес, дайыма эле ушундай эгилип келе берет. Жылдан жылга сайын Бишкегибиз көгөрө берет. Рахмат.